Бисмиллахиррахманиррахим. Тугандар, бүгүн биз Чүй областы Петровка деген айылдан салам айтабыз. Мондай өзүңүздөр көрүп жаткан тору түстөгү аргымактын маалыматын алып жеткиребиз. Байкебиз үстүнөн бир катарынан өзү айтып берет. Бастырыңызчы, чү деп. Ары бери бастырып, бул аттын ден соолугу кандай? Бери кайтыра бериңиз. Ден соолугу, ичип жештери кандай экенин өзүңүздөр угасыздар. Жаныбар азыр бул жака бир-эки бастырып туруп, анан маалыматты сурап жеткирейин. Бул аттын маалыматын айтып, өзүңүз бир элге жакшылап маалыматтап бербейсизби? Жашы канча болуп калды бул тор аттын? Тор аттын жашы 2 асый, жазга 3 асый болот. Жазга 3 асый, катыбыраак айта бересиз. Бизде микрофон жок. Мына жазга 3 асый, кыргыз эсеби ошондо 6 жаш болот, а? Жазга 6 жаш болот. Азыр 5 жаш, 2 асый. Азыр 2 асый, 5 жаш. Породасы бул кандай болуп калат бул жаныбардын? Кыргыз жылкы. Өзүбүздүн чүйдүн жылкысы, местный жылкы. Местный жылкы. Жакшы. Улак жөнүндө айтсаңыз, улагы, ата теги. Улагы бар. Эми улакка мен деле 2 жыл болду үйдө турат. Бээлерге өзүм ручнойго деп алгам. Бээлерге. Улакка чабылат. Улакка чабып жүргөн. Улакка да салдык. Улакка, мына чабылып жүрөт дейт. Буту колдору кандай? Буту колдору таза, а? Мына тугандар, буту колдорун ачык айкын көрсөтүп беребиз. Муундардын кошулуштары, жылкынын таноолору мына баарын өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Шеп, бунун боюна келсек канчага барып калат бою? 65 өлчөп аласың, 65тен өйдөрөк. 1.65тен жогору бирок, а? 65тен өйдө. 1.65ке өлчөп ала берет, а? Ала берет 1.65. Жакшы. Ушунун теги ошондо бул кыргыз эле жылкы болуп калат, а? Карабайыр жылкы. Теги карабайыр кыргыз жылкы экен. Мына көрүңүздөр. Бул сууту кандай болду быйылкы жылдын эсебинен? Азыр бираз бар эми, бир жума бастырып. Бир жумадай бар да? Бир жума, 10 күндөй бар. Суутуп чапса боло берет. Мына 10 күндөн кийин чапсаңдар болор экен. Быйыл өзүңүз салдыңыз ба элексизби? Катуу жыгылган, кирип чыгып атат. Монда суу. 1-2, а? 1-2, Сиз түз бастырыңыз, мен акырын эле бастырыңыз, ушундой эле бастырыңыз. Мен мына чаттын кеңиктери, арт жагынан көрүнүштөрү мен элге жакшылап жеткирейин. Мына буту колу таза, жакшы жылкы издегендер болсо, бери кайтыра бериңиз. Ушул байкебиздин атын көрө бересиздер. Мына жанар өзү тор түстө. Кличкасы барбы? Эмне деп атайсыз буну? Тор ат эле. Бери кайтарыңыз. Эми буга чейин басып атса бир кыска чаап кое берип койсок болобу? Азыр анда сиз бул жагына башына барыңыз, мен азыр тартып калайын. Мына жанар тор атты бир ары кое берип да узатып көрсөттүк. Бастырып эле жүрдүм дейт. Мына байкебиз кетти бул жака. Мына жаныбарды бир узатып да кое бердик. Эми баасы баасын канча сомго коесуз? Баасын 300 миң деп атат. Өзүбүздүн кыргыз сом менен 300 миң сом, э? Сүйлөшүү жолдору содасы бар, а? Буюрса, мына. Жылкыны да дагы бир жолу мына буту колдорун жакшылап сиздерге көрсөтөйүн. Жылкынын баасы 300 миң сом. Долларга мен экранга жазып өтөм. Жана экрандагы номерлер 24 саат иштейт буюрса. Бул жака бастырып коюңчу бир. Мына бүгүн мына Чүй областы Петровка деген айылдагы ушул тор ат. Акырын эле бери буруңуз эми. Бул жака бастырып коюңуз. Чет жактан көрүп жаткан биздин катталуучулар, мына сиздерди дагы мына ора кылбастан мен жылкынын буту колунун так даана кандай болсо да ошондой кылып көрсөтүп берип жатам. Бери кайтыра бериңиз. Ар бир чыккан видеого лайктан басып, каналга подписка таштап, жанында мондай бармакча лайк бекер эле турат, ушуну басып коюңуздар мына. Жанар.